Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты 10 класс 4 чейрек үчүн. Алыкул Осмонов өмүрү чыгармачылыгы боюнча бышыктоо сабагы. Сабактын максаты окуучулар Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгынын урунтуу учурларын үйрөнүшөт, талкуулашат. Алыкулдун адабияттагы ордун таңазалашат. Жана анын чыгармаларынын негизинде окуучулар өмүрдү баалай билүүгө, эмгекти сүйүүгө, мекенчилдикке тарбияланышат. Алыкул алп акын, ыр өнөрүнүн генийи. Саламатсыңарбы, акыл эстүү, адептүү балдарым? Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча сабагыбызды баштасак. Муздак үйдө күрс-күрс этип жөтөлүп, мууну бошоп турса дагы көшөрүп, артык көрүп өз жанынан өзгөчө, ата журтун алдейлеген көтөрүп. Бийик өспөй өмүр деген чынары, билген окшойт аз жашаарын сыягы, баласындай баш көтөрбөй ырбаккан, Алыкулдай алп акындар чыгабы, деп ыр сабында айтылгандай лириканын пири аталган улуу акыныбыз Алыкул Осмонов жөнүндө сөз болмокчу. Залкар акыныбыз ата-эне мээримин көрбөй, зар болуп, балалыктын байоо мезгилин жетим балдар үйүндө өткөргөн. Эмесе балдар, алп акын Алыкулдун балалык кезинен бир элес катары көңүлүңөрдү кыскача видео тасмага бурсам. Күндүн кубаты тиричиликти жаратат. Поэзиянын кубаты ошол тиричиликке жан берип, мазмунун чыгарат. Атам замандан бери акындар жан дүйнөсүн кеңейтип, адамзатты калыптандырып келишти. Алыкул Осмонов, кыргыздын улуу акыны. Ал 1915 жылы 15 мартта Чүй өрөөнүнүн Капталары айылында жарык дүйнөгө келген. Ал төрөлгөндөн 1 жыл өткөндөн кийин элдик көтөрүлүш болуп, падышалык аскерлер калктын жарымын кырып, кыргыздардын башына алаамат түштү. 2 жылдан кийин 1917 жылы Улуу Октябрь төңкөрүшү геноцидти токтотуп, элди кырылуудан сактап калды. Ким билет? Кеңеш өкмөтүнүн камкордугу болбогондо, Алыкулдун жанага окшогон миңдеген жетим балдардын тагдыры кандай болмок? Саламатсызбы? Здравствуйте. Бул баланы алып келдим эле. Это кто? Алыкул Осмонов. Ваша палку прибыла. Что? Алыкул. Жакшы кал. Алыкул 10 жашынан 14 жашына чейин. Тагыраак айтканда 1925 жылдан 1929 жылга чейин Токмок шаарындагы номер 2 балдар үйүндө тарбияланган. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, Далай таттуу,
даам жедим колуңдан, кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан. Начар экен батоң олсун бала деп шашып турдуң чала уйкулуу ордуңдан. Март да кетти, апрель, май жакындап, көктө турна көлдө каздар каркылдап, күнүң бүттү, кайтаар мезгил болду деп кошат келди үй жанына жакындап. Мен акырын аман бол деп узаттым, көзүң карап өзүм минген босаттым. Колумду алып ылдый карай бергенде мөлт акты тоголонуп көз жашым. Алыкулдун башка акындарга окшобогон бөтөнчөлүгүнө, акындын устаттыгына, жеке тагдыры, чыгармачылыгы менен тыгыз байланыштуулугуна кеңири токтолуу керек. Эми биз сабагыбыздын бышыктоо бөлүгүн Алыкулдун өмүр жолундагы 5 жоготуусу менен баштасак. Алыкул Осмонов 35 жыл гана жашады. Ушул жылдар аралыгында жеке турмушунда кейиштүү, аянычтуу жоготууларды башынан өткөрдү. Акындын өмүр жолундагы жоготуулар. Биринчи жоготуу Алыкулдун балалык мезгилдеги жоготуусу. Балалыктын баюу күнүн көрбөгөн, кайран мезгил балалык. Сыздатып жатып, сызда жатып, ачкадан да өлбөгөн, азаптуу гана балалык. Ата-эненин мээримине тойбогон, армандуу күнү балалык. Акын апасынан ымыркай кезинде, ал эми атасынан 3 жашында ажыраган. Жетим балдар үйүндө тарбияланат. Сүйдүм сени, көзүң түштү көркүңө, бир күндө эмес, бирге жүргөн көп күндө. Мындай иштен унут калган жанымды, салдың кайра махабаттын өртүнө. Эгер ушулам мен аясаң азыраак, сүйбө мени, мага бетиң өптүрбө. Сүйдүм сени, сүйүү эрки бар чакта, азга жетпей көптүн куру калсак да, алда качан унут калган нерсени алек кылып алсырап чакчатпа. Экинчи жоготуусу алгачкы сүйгөнү Айдай Жигиталиевадан ажыраганы. Алыкул алгачкы сүйүүсүн жоготконго жаны карарып өкүнгөн, арман кылган, эч качан көңүлүнөн чыгарган эмес. Демек, Алыкул акын деген атка конуп, турмушка үмүт менен карап калган, курагында Айдайды тапты. Бирок нике кайып буйруган жок. Айдай башкага турмушка чыгып, 1 жылдан соң каза болуп калган. Бул кош жоготуу акын үчүн оор сокку болду. Ал эми сүйгөнү Айдайга ыр менен эстелик тургузуп кала берди. Эң жаш калып, эсте калбай атыне, кайнап бышып, далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсу да, керек жерин жара тээп кирерде, дооруй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө,
Karış bor ajal tartıp ketdi kolumdan. Öldü böbök. Жүргөн qanı toqtoğon. Bir jılt etip öçkön çırak okşoğon. Uçsuz жерден biri uçkunu ketken жоқ. Beti жоғай. Жер уялбай ошондон. Кетти бөбөк. Жана гана бар болгон. Жарык таанып, жаңы гана ойгонгон. Түпсүз көрдүм. Карыш бурчу кеткен жок. Ары жоғай. Өр уялбай ошондон. Бар болса экен. Кар тайганда көргөнү. Соо болса экен. Жаштын жаңы жөрөгө. Ömür bolsun. Эртеңкиге тобокел. Өлбөсекен. Өлбөсекен. Башкалардын бөбөгү. Акындын 3-чү жоготуусу наристесинен ажыраганы. Акын кызы Жипардан айрылганы анын күйүтү болду. Наристе жытына мас болуп, кубанычы койнуна батпай турганда шум ажал 15 күндүк Жипарды алып тынды. Ким сүйсө ыйлай берсин зарлай. Зарлоого жыргал бар башык жардай. Муңканып, жалгыздыкта куурал тартып, эңгиреп, элден безген беширадай. Өзүнчө жарын эстеп берсин. Бирок да көп ичинде sır çıkarmay. Kaçırdın. Ama özümden başka. Yaşam bilmeydi. Акындын 4-чү жоготуусу өмүрлүк жубайы Зейнептен ажыроосу. Бактылуу жашоо, бактылуу үй бүлө кичинекей наристе менен бирге жоголгон сымал. Акындын жашоосундагы дагы бир чоң жоготуу үй бүлөсүнөн ажыраганы. Sırtынан tangşasam, gürs etken, ağır
оор жетер үн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп жалоого көңүлүм шондо бир сынат. Бешинчи жоготуу Алпакын Алыкулдун ден соолугунан ажырашы. Адам баласы үчүн эң чоң байлык ден соолук. Акын ал байлыктан да ажыраганын билип, сезип, туюп турду. Манакей балдар, Алыкулдун өмүр жолунун биринчи бөлүмүнө күбө болдук. Ал эми Алыкул Осмоновдун экинчи өмүр жолуна кадам таштайлы. Кадыр баркы көтөрүлүп калкында, өз өлсө да сөзү калды артында. Жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлары, экинчи өмүр жашоо берди акынга. Алыкул Осмонов ата журтуна өмүрүнүн акыркы көз ирмемине чейин өлбөс өчпөс поэзиясы менен кызмат кылган. Доордун оор түйшүгүн чымырканып жонуна көтөргөн. Нукура таланты менен кыргыз адабиятын бийиктеткен. Дал ушундай зор эмгеги менен экинчи өмүрүн жашап жатат. Бүгүнкү күндө Алыкул тууралуу эскерүүлөр, мамлекеттик сыйлыктар, мектептин аталышы жана да акынды экинчи өмүр дүйнөсүнө жетелеп, жашоосуна жашоо уланткан артыкчылыктар көптөп сыналат. Поэзия алпы. Демек балдар, аз гана өмүр сүрсө да, аз өмүрүн чыгармаларына жумшап, калем менен адабият майданына чыйыр жол салып, кыргыз урпактарынын көөдөнүнөн түнөк тапкан залкар акын Алыкул Осмонов болгон. Алыкулдун үй музейи. Менин үйүм ойдогудай кең турам, рызкымдан ыраазылык сөз угам деп Алыкул Осмонов жаңы үйлүү болгондо өзүнүн үйүндө эригип, эчендеген чыгармаларды жаратканын билебиз. Ушул үйдө бизге белгилүү мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, күрс күрсеткен оор жөтөлүн чыгат, бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан, де ошондо көңүл чирикен бир сынат. Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, күлүмсүрөп керилген бир шер жатат. Бул акыйкат жазмышына жарашкан, тагдырына рахмат айткан азамат деген сыяктуу ырларды жаралса керек. Ушул үйдө азыр ошол жана өзүмдү өзүм дегендер ушул үйдө, ушул абалда, ушул жерде мына мисалы мына турган дубалдардын баардыгы ошол мисалы 45-жылы келип атканда, ал 50-жылы казба болсо, ошондо өмүрүнүн акыркы 5 жылын ушул үйдө жашаган болот. Жалпы поэзия көрмандары, жалпы журт ушул үйдү, Алыкул Осмонов жашап кеткен үйдү урматтап калат деп ойлойбуз. Алыкулдун калемине таандык чыгармалары. Алыкул Осмоновдун китептерин окурмандарыбыз жүрөгүнөн
түнөк тапкан чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин окурмандардын китеп текчесинен түшпөй келет. Алыкулдун улуттук китепканасы. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана. Алыкул Осмонов атындагы номер 68 мектеп гимназиясы. Алыкул Осмонов атындагы мамлекеттик сыйлыктар. Акындын элеси 200 сомдукта түшүрүлгөн. Мана балдар, бүгүн биз элибиздин таланттуу акыны Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармаларындагы урунтуу учурлар менен ортоктош болуп, көптөгөн окуялар менен таанышып, акылыбызга түйүп алдык. Демек, залкар акын Алыкул өлбөй өчпөй, ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашай берерине ынандык. Балдар, анда үй тапшырма берсем. Алыкул Осмонов боюнча мультиурок сайтында түзүлгөн тест иштеринин ссылкасын жөнөтөм, тесттик суроолорго толук жооп бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.